Экинчи маселе, могу техникалык персонал айлыгы боюнча 25-жылкы өзгөрүүлөр каралдыбы? Жок. Эмне себептен? Санап атабыз азыр. Санап атабыз. Каралабы же каралбайбыз? Санап чыккандан кийин анан кабинет несине карап чыгат, анан сунуш беребиз. Сиз убакыт болсо өзүңүзбү же сиздин адамдар кыдырып чыксынчы? Бул коллапс болуп атат азыр. Биз кыдырып чыктык. Каалаган мектепке барсаңыздар, техническа персоналдар жок. Айлыктар 5000, 6000, колго алган акчалар 3000, 3-4, 3,5 миң меске 1-2 ведомость деле жибербейин отсабыңызга. Анан доктор Шашеевна, могу китептер маселесинин катары сиз 25-жылкка сунуш бердиңиздерби? Кантип чечебиз бюджетке? Бердик. Республикалык бюджеттен 744 миллион бюджеттен бөлүнүп атат. Анан азыр дагы андан дагы чоң акча башка каржы булактары бар, жана такталып жатат. Такталып жаткандан миллиарддан ашык сумманы айтабыз. Ошол учурда бизде эл аралык макулдашуу менен гранттык да колдоо бар. Евразия фондунан, НПОдон миллиард сом чөт деп аны окудум жаңылыктардан. Жок, ал мындай тастыкталбаган маалымат. Бирок ал азыр сүйлөшүүлөр, макулдашуулар жүрүп жатат. Гранттык ошол колдоолор болот. Коллегалар, bizde бюджет өсүп атат, цифралар жакшы, бирок анын да себеби бар да. Мен мындай изилдеп көрсөм, бизде эл саны жылына 2% өсүп атыптыр. Демек, ар бир жылдын 2% экономикалык өсүшүн жаңы төрөлгөн балдар камсыздап атат. Анткени ар бир жаңы төрөлгөн балага биз продукт сынап беребиз, кийим кечегин, памперсин, башкасын, ошонун баарына салык түшүп атат. Бирок ошо балдардын ар бирөөнүн орду бар. Конституцияда так жазылып турат. Мектептерди бекер камсыздап беришибиз керек. Бала бакчаларды бекер болбосо да камсыздап бериш керек деп турат. Бизде азыр санасак 1 миллион 550 миңби, 1,5 миллион, 1 миллион 600 миңге жакын окуучу бар. 1 миллион 200 миңден ашык бала бакчага бара турган балдар бар. Мындай айтканда элдин 40% ошол балдар да. Анан бирок салынган мектептердин саны туура келбейт. Салынган бала бакчалардын биз мындай айтканда балдардын ата-энелери төлөгөн салыктарды биз башка нерселерге колдонуп атабыз. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, биз эмдиги жылы жок дегенде жана бир 250 мектеп, анан бир канча бала бакчаны куруп бербесек, андан тышкары могу китепке дагы так беренеге көрсөтпөсөк, анткени азыр 18 миллион китеп керек окуучуларга. Болгону 13 миллион бар. Ал 13 миллиондун 70% эски китептер. 70-80-жылкардан баштап Совет Союзунан бери келаткан мектептер бар. Биз 25-жылкы бюджетти ошону эгер өзгөртө албасак, биз жана адамдык капитал деп коебуз. Ошого инвестициябыз калып калат. Анан бул муундар кийин чоңойгондо ойдогудай болбой калат да кыскасы. Ошон үчүн биз 25-жылкы катары ошону бир мен сунуштайт элем, китептерге бир эгер Евразия фондбу башка фонддордон 1-2 миллиард сом алса, жок дегенде бир 6 миллиард сом китептерге деп бөлсөк, анан мүмкүн мектептердин жана мебелдеринде бир сере жаңыртпасак, азыр кайсы мектепте кыдырба, мебелдерге дагы 20-30-40 жылдык стол парталар турат дагы элечи. Алмаз Кушбекович, экономика өсүп атат жакшы. Бирок анын өсүшүнүн себеби да бар. Анан биз ошого карата бир жакшы көңүл буруп коелу 25-жылы. 23-24 көп иштер кылынды. Мамлекеттик имараттар курулду. Могу керектүү чоң долбоорлор ишке ашып атат жакшы. Кыргыз нефтегаз болобу, Камбар ата болобу, Кыргыз жана Өзбекстан, Кытай темир жолу, анын баары ишке ашып атат. Бирок мен ойлойм, аларды жана целевой чоң кредиттер менен кылса, ал өзүн актай турган долбоорлор да келечекте. Могу бюджеттик акчаларды биз могу социалдык чыгашаларга жумшайлы. Мектеп, бала бакча бул биздин адамдык капитал, Алмаз Кушбекович. Биз азыр буга жумшабасак, эртең кеч болуп калат. Анткени балдар тез эле өсүп атат. Этикке могу бир балага мектептен тамакка күнүнө канча сом бөлүнөт? 1-4 класстарга. 14 сомго былтыр көбөйтүп бердиңиздер. 14 сом. 14 сом. Дем берүүчү тамак, негизги тамак эмес. Ошол бюджеттен бөлүнөбү же жергиликтүү бюджеттен бөлүнөт? Бул 1-4 класстыкы 1,5 миллиард сом исключительно республиканский бюджеттен. А бала бакчалардыкы бир балага күнүнө тамагына 14 сом бөлөт экенбиз. Кече барып ал тамагын жеп көрдүм. Бул каша экен, кара чай экен. Этке акча жетпейт экен. Ошону дагы бир көтөрүүсүн бир карап көрсөңүз, мүмкүн бир аз болсо да бир тооктун эти кошулуп калсын. Анткени бул баланын ден соолугу
бала эртең менен келет, чай ичет, ошо менен окуйт. Анан канчалык энергия алып, канчалык билимди ала алат, ал да чоң суроо да. Эт жебейт экен, эт жок. Өзүңүз кыдырып тамак жеп көрүңүздөр. Мурун ата-энелерден 5 сом алчубыз дейт, азыр ата-энелерден алганга бизге запрет, Догдогүл Шашиевна. Ошон үчүн 14 сомду көтөрүш керек. Анан дагы бир маселе, могу үй бүлөгө көмөк. Адам башына азыр канча берилет? Айына. Социалдык министрлиги барбы? бир миң эки жүз. Бул канчанчы жылы кабыл алыныптыр, Алмаз Кушбекович? 1218 сом, ошондой болуш керек. Так, 2022 жыл биз көтөрдүк муну. Мендеги маалымат башка да, мага социалдык министрлик жок. 2018 жылы кабыл алынган экен да. Жок, 2021 жылы 875 болчу сом. Онда мага туура эмес 2022 жылы 1200-гө көтөрдүк биз. Бул инфляцияны эске алганда акыркы 3 жылда менин оюмча бул сумманы көтөрүш керек. Ошо 25ке көтөрөсүздөрбү, план барбы? Кичине кое туруш керек. Эмнеге? Азыр социалдык тармакты мына презентация көрсөттүк бүгүнкү күндө. Финактивди эске албаганда бул социалдык тармак бүгүнкү күндө 38% же 180 миллиард сом. Кошумча азыр бир жерди көтөрөм дегенде бул система баарын жерге көтөрүлөт. Ошондо биз социалдык чыгымдардан чыга албайбыз. Ошондо экономист проект токтотушубуз керек. Баарларды. Ошон үчүн биз муну этап менен абайлап карап кетатабыз. Региондорду кыдыргандачы, Алмаз Кушбекович, мына мисал бир 2 жума мурун мен Токмоктон коомдук кабылдама кылып ачтым. Бир эже келди. 9 баласы бар экен. Күйөөсү 60ка чыгып калыптыр, инвалид экен. Өзү глобуста уборщица болуп иштейт экен. Үйү жок. 9 баланын кичүүсү 6да, улуусу 26да. Bir үй бүлөгө көмөк алат экен, жана сиз айткан 1200 канча сомду. Анан плюс өзү 20 000 сом бир уборщицага айлык алат экен. Мис кантип жашаш керек ал адам? Эми андайлар көппү азбы мен билбейм, бирок андай адамдарга менин оюмча берилиш керек да үй бүлөгө көмөк. Анан инфляцияга жараша ал бир туура сумма берилиш керек. Биз аны колдоп бере албайбыз. Алмаз Кушбекович, бул боюнча да мен сунуш берем, анан ал пленарлык жыйындан да аны талкуулайбыз. Рахмат. Рахмат, Элдар Курманбекович. Доктор Шашиевна, ушу китеп жөнүндө көптөн бери чоң маселе көтөрүп келет. Жалпы муктаждык канча каржы керек? Анан ошол каржыга китептин баарын алып алып эртең окуу программасы өзгөрүп кетсе эмне болот? Мына азыр заман өзгөрүлүп атат. 5 жылдан кийин башка система болушу мүмкүн. Сиздер билесиздер, бул жалпы көйгөй боюнча кеңири урматтуу президенттин алдында биз алып чыкканбыз. Ушул китеп маселесин жаңы муундагы китепти чечиш үчүн 7 миллиард 800 миллион сом керек. Бүгүн норма менен 2 жылдан бери көбөйтүлгөн 152 миллион сом бөлүнөт. Эгер 152 миллион сом менен бөлүп отурганда, где-то 57 жыл керек деп. Анын президент өзүнүн өтө колдоосуна алып каражаттарындагы Минфин менен биргелешип чечип атат. Жаңы стандарттар бүгүн толугу менен иштелип атат. Ал эми эл аралык алдыңкы практикадагы китептерди алганбыз. Алар кыргыз саясатына ылайык, кыргыз билим берүү суверенитетине ылайык толугу менен адаптация болуп жатат. Ошол китептерди биз уже мына кийинки жылы толугу менен китеп чыгаруу менен иштешибиз керек. Бул программа жаңы кабыл алынгандыктан трансформация алтын казык. Бул көп жылга чейин өзгөрбөйт. Тем более тагылимдер китептери, химия, физика, математика китептери биз өзгөчө басым кылып алдык. Анткени эмгек рыногундагы адистиктердин 97% жалаң ошол инженер, программисттер, технология, математикага байлангандыгына байланыштуу биз ушуну приоритет кылдык. Анан англис тил китебин бүтүндөй ошол англис тилинде окуган өлкөлөрдүкүн алдык. Биз аны адаптация кылып атабыз. Рахмат, ушу сан ириттештигин да карап көрсөңүздөр, балким жогорку класс окуучуларын толугу менен күн тартибинде бүгүн мына сиздер билесиздер.
мугалимдерге бирден персоналды ноутбук беребиз. Кийинки жылдардын этаптарында окуучуларга да берүү менен азыр 2,5 электрондук китеп бар. Анын ичинен 500 предметтик китеп. Азыркы чыккан жаңы китептердин бүт бардыгы электрондук түрдө 3 коштомосу менен берилет. Мугалимдер үчүн, балдар үчүн пайдаланган китептердин баары санариптик түрдө жеткиликтүү болуп эсептелинет. Рахмат, чоң рахмат.